Бул ярмарканы биз 2-3 жылдан бери өткөрүп келебиз. Ушу Жетөгүздө жарылган жүрөк насында өткөрчүбүз. Бул жерде деген баягы салмакка, бойлорун өлчөбөйбүз. Жөн эле ушу койдун сулуулугун көрсөтчүбүз жыл сайынчы. Бүгүн да ушул максатта ушу фестивалды өткөрүп атабыз. Арашан кою кандай болот, сулуулугу основной ушулар. Корабль деген атактуу кочкорго такалат. 4 жашта, бою 1,8 м, салмагы 200 кг. Ушул кочкор бүгүн азыр соода болду. Россиядан келген коногубуз Игорь Стадник деген коногубуз сатып алды 12 000 доллар. Кудай буюрса ушул эми Орус жергесинде койлорду асылдандырганы жүрөйт. Кочкор жакшы кочкор, козун жакшы берет, чоң. Ошол кочкор. Жашы канчада дедиң? Жашы 4-тө. Кулağının uzunluğu? 20 сантиметр кулağımız. Приехал с России, с Ростовской области. С Телег Байки мы давно дружим, приезжаем к нему в гости, как к себе домой. Вот. Пригласил он нас на праздник сегодняшний. Приобрели мы у него качкора, вот этого. Вот. Цену он сам озвучить. Приобрели его для дальнейшего развития вашей породы в России. Порода хорошо зарекомендовала перенос во всех частях России, и на севере, на югах, везде хорошо она себя зарекомендовала, устойчивая к развитию в пастбищном состоянии. У нас все пастбищные. Свою селекцию, как бы, вот, хорошие результаты, мы довольны. Если бы не были довольны, не приехали бы. Все. Бул деген Бояманов Ашырбек абабыздын козусу чарбасынан чыккан. Селекциядан селекция болуп отур. Бул козу азыр 2,5 айлык ургачы козу да. Бул деген ийгиликтин кызы болот. Эне жагы барып широкийге такалат. Бул козу 2,5 айлык, 1,5 айлык кезинде сатылып кеткен. Бир аз күндөн алып кетишет. 16,5 мың долларга кеткен. Parodası kaysı? Арашан породасындагы. Азыр канча жаштык? Азыр 2,5 айлык. 2,5 айлык, э? Салмагы? Салмактын бака билбейбиз. Кулагы 21 сантиметр азырынча. Өзбекстан Наманган viloyati Нарын tumanından келдим. Санжар Азимов. Сол өзүбүз бир viloyatda делегация болуп келдик. Нелерди көргөнү. Селекцияларды баарына калай жүрүп аткандарды көргөнү келдик.